Көрүнүктүү мамлекеттик ишмер жана Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакун Усубалиевдин ысымы Күрүпсай КЭСине ыйгарылды. Бул тууралуу Улуттук энергия холдингдин басма сөз кызматы кабарлады. Турдакун Усубалиев өлкөнүн экономикалык негизин түзүүгө жана бекемдөөгө көбүрөөк көңүл бурган. Ондогон ири ишканаларды жүргүзгөн. Күрүпсай КЭСине Турдакун Усубалиевдин ысымынын берилиши анын элине болгон көп жылдык кызмат үчүн, ошондой эле өлкөнүн өнүгүүсүнүн жыргалчылыгына анын эмгеги үчүн энергетиктердин көрсөткөн урмат сый экенин баса белгилеп кетмекчимин, деди Улуттук энергия холдингдин жетекчиси Айтмамат Назаров. Бүгүн 6 ноябрда Усубалиевдин 100 жылдык маракесине байланыштуу Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында иш-чара өтүүдө. Турдакун Усубалиев 1919 жылдын 6 ноябрында Кочкордо туулган. Совет доорунда 25 жылга жакын коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Кыргыз Республикасынын баатыры намын, ак шумкар өзгөчө белгисин, Манас, Ленин, эмгек кызыл туу жана башка ордендерин алган. Бүгүн 6 ноябрда Бишкектин Ленин райондук сотунда мурунку мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун кылмыш иши боюнча соттук отурум улантылды. Соттук отурумдун жүрүшүндө мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Сталбек Өмүрканов өзүн жаман сезип, артемия оорусу бар экенин билдирди. Судья тыныгуу жарыялады. Айыпталуучуга тез жардам кызматын чакырышты. Соттук териштирүүнүн алкагында Өмүрканов жана 4 айыпталуучу улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын абагына камакка алынган. Мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Кулматов мэр болуп иштеп жатканда курулган Калыс Ордо конушундагы мектеп боюнча суралып жатат. Тергөөнүн версиясы боюнча 2014-жылы Кулматов чет элдик компаниядан Бишкек жепти модернизациялоонун алкагында 2 жаңы мектептин курулушу үчүн берген 2 миллиард доллар грантты мыйзамсыз пайдаланган деп айыпталууда. Режиссер Мирлан Абдыкалыковдун «Жөөгүлүк тасмасы» Индиянын Калькутта шаарында өтө турган кинофестивалдын атайын сынактан тышкары бөлүгүндө көрсөтүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын кинематография өнүктүрүү фондунан билдиришти. Кинофестиваль 8-15 ноябрь күндөрү болуп өтүп, көрүүчүлөргө жалпы 60тан ашык өлкөнүн 300дөн ашык тасмасы көрсөтүлөт. Аталган фестиваль 1995 жылдан бери өткөрүлүп келет.